Россия Кыргызстандын бардык чек ара жайларын унаа менен камсыздады. Кыргызстандын ЕАЭПке кирүүсүнүн алкагында Россия чек араны бекемдеп берүүнү убада кылган. Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен россиялык техника тапшыруу аземи болду. Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Андрей Кручконун айтымында Кыргыз Республикасы ЕАЭПке киргенден бери орус тарап биримдиктин тышкы чек арасын күчтөндүрүү үчүн каржы техникалык жактан жардам берип келет. Кеп Кыргызстандын Кытай, Өзбекистан жана Таджикистан менен болгон чек арасы тууралуу болуп жатат. Россиянын транспорт министринин орун басары Михаил Семеновдун билдиргенине караганда, былтыр стратегиялык өнөктөш Кыргызстандын 11 чек ара пунктусун жаңылап 125 техника берген. Ал эми Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев чек араны бекемдөө 3 этаптан турарын кошумчалады. Алгачкы этапта чек ара пунктуларындагы инфраструктура жаңыланган. Экинчиде 125 техника алдык. Үчүнчү этап менен заман талабына жооп берген чек араны кайтаруучу техникалар алып келинет, деди жетекчи. Жардам катары келген техниканын ичинде аскерлерди жана жүк ташуучу унаа, экскаватор жүктөөчүлөр жана башкалар да бар. Кыргызской республики Евразийский экономический союз между Кыргызской республикой и Республикой Российской Федерации было подписано соглашение о оказании технической помощи по обустройству границ вне пунктов пропуска. В рамках этого проекта было определено 3 этапа. Первый этап – это строительство комплексов пограничных застав для обеспечения нормальных жизнедеятельности и быта для личного состава. Вторым этапом, как вы видите, это приемка автотехники. Данная автотехника была изложена из того, что с учетом климатических условий Кыргызстана, местности, географического расположения, то есть отдаленные горные участки, труднопроходимые дороги. В связи с чем все автотехники, которые сегодня представлены, это высокопроходимая автотехника является. Также учитывали комфорт для личного состава, чтобы в холодное время года, когда температура воздуха очень низкая, чтобы им было тепло, каждая автомобильная техника для перевозки личного состава